колдосун. Бул баш коргоо чарасы менен бүтүп калбайт иш. Соттук иш деген бар. Мына биз мен башында дагы соттук иш жүрүп атат. Ошонун баары өтүш керек. Акыры айтарым, ошол жерде Мирланды колдоп келген баарыңыздарга мен ыраазычылык билдирем. Аман болуңуздар. Мына ыйлап аткан апаларымдын көзүнөн бир жаш тамчы акпаш керек. Булардын жашы сүйүнүч менен гана ыйлаш керек. Тилекке каршы балабыз камалды, балабыз акыйкатсыз, адилеттик түрмөдө отурат деген жарашпайт бизге. Качан өлкөдө адилеттүүлүк, акыйкаттык орнойт. Мына ошону талап кылып, Тилекбат деген уулубуз да отурат түрмөдө бүгүн. Андыктан Кудайым буйругу азыр баш коргоо чарасы өзгөрүп, үй камагына чыкса да бул боштондук. Себеби түрмөдө жатканды мен жылаандын баласына да каалабайт элем. Жылаандын баласы да жатпасын ошол жерге туугандар. Душман эмес, жылаандын баласы жатпасын. Түрмөдө отургандар гана түшүнөт. Эмне эле жеңиш сүйлөбөйт, эмне эле чыкпайт дейт. Отуруп көрсүнчү ошол жакка бирөө. Эл менен чогуу көрсүнчү ошол жакты. Анан айтат. Ошон үчүн мен Мирландын түрмөдө отурушун каалабайм. Мирлан ким? Билимдүү, илимдүү, ыймандуу жигит. Мирлан Россия Федерациясында мигрант болуп жүргөндө канча деген журтташтарга жардам берип жүрдү. Анын эмгегин эч ким тана албайт, туурабы? Мирлан ушул жерде адилеттүүлүк сынып атканда акыйкаттык болбойт деп чыркырап жүргөн ким эле? Мирлан болгон. Ушу Мирланга чыкпай анан мен каякта үйдө отурмак элем. Ошон үчүн силер менен, эл менен биз ар дайым. Мирланым аман болсун, баш аман болуп үйүнө кайтып, энесин ыйлатпастан үйүндө балдары менен болсун. Түрмөгө отурган бир гана адам сезет. Түрмөдө отурган адам, анын жакындары үй бүлөсү гана сезет. Калгандарыбыз кыйкырабыз, колдойбуз. Бирок отурган бала менен баланын ата-энеси, анын балдары гана сезет экен. Ошон үчүн Мирландын ушундай кыргыздын уул, керегине жараган уулдун түрмөдө отурушун мен каалабайм. Мирланга боштондук буюрса чыксын, андан кийин акталып кетсин. Рахмат. Рахмат ага, келиңиз. Сиз да ушундай чындыктан жанбай, жеңиш агабызга дагы элди менен эл менен деген урат. Элди менен эл менен, 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 элди менен söz belgile, söz belgile. Aytar Cumalalı, Şuramış Tuğanlar, Sözmereli Uğralı, Tunç Bağları. Arkarak zınsanızdan yerine gitmişiz etti. Arkarak. Yok, sizler, sizler genç bir olarak, geçin gelin olarak. Gelin için sizlerdiniz var. Mikrofon çakın olma. Bu taraftan. Uçurak. Assalamualaikum. Men дайым ушул сөзүмдөн баштайм да. Менин атымдан жазылган комментарий такыр башкача жазылган, башкача айтылган. Буну атай жасашкан. Аны баарыңыздар көрдүңүздөр, билдиңиздер.
мен қалайын? Мен өзім үшін күрескен жоқпын, өзім үшін отырған жоқпын, шынын айтайын. Бұл комментарийдің артынан бұл публикация емес. Мен публикация жасаған емеспін. Мен өзім дайыма публикация жасаймын, бірақ комментарий жазбаймын. Ошол комментарий жазбағанын бүгінгі күнде мені ақ екенімді көрсетті. Айтқаным келсін садағы олай. Менің артымдан ушундай комментарий жазып, кейбір адамдарға атына жаманаттарды атағанына мындан кейін чекит коюш керек, негізі. Мындай комментарийді публикацияда жана башкаларда негізінен мындай кылымдыктар жана бизге окшогон мындай иштер болуш керек. Бул жөн гана комментарий, бул комментарийди мен ошол күндө айттым. Мени бир саат отурсунда мен силерге 100 комментарий тартырам. Биздин атыбыз айтылган жана тиешелүү адамдардын аты айтылган. Эмне үчүн тандап туруп мага тийилип атат? Анын баарыңыздар билесиздер. Бул жерде мен жөн гана курал болдум бүгүнкү күндө. Сөз менде эмес. Ошондуктан Кудай буйрса баарыңыздарга ыраазычылык, угуп аттым, көрүп аттым. Кээинки себеп дегенде кетип атканда дагы мен силерди көргөм кечеки 3 мартта. Чындык баары чыгат, чыркыратчы. Мына ак экенбиз, буйрса мындан кийин комментарийдин үстүнө ошонун үстүнө баарын иштеп, ак экенимди өзүм тастыктайм. Анан андай сөздөрдү, андай чыгырыктарды биз жасабайбыз, жасаганда эмеспиз. Команда баарын билет. Туура. Аны дагы айттым. Мирлан аке, Түркия сурата ушу менен толук бүттүбү? Бүткөн жок. Аз бүтелек да сот. Бүтелек. Кетерейин.